Транспорттарды каттоо жана кайра каттоо боюнча иш алып барган Унаа мамлекеттик ишканасынын Бишкек шаардык бөлүмүнө күнүнө орто эсеп менен 500га чейин жаран кайрылат. Автоунааны ошол адамдык экенин далилдеген документти номерди алуу үчүн тийиштүү төлөмдөрдү төлөшөт. Тийиштүү төлөмдөр булар эгерде автоунаасын биринчи жолу каттоого коюп атса, ошол унаанын өзүнүн бар баасынын 5%-ын төлөйт. Эгерде кайра каттоодон өтүп атса, анда ошол унаанын 0,3%-ын биздин кассаларга төлөшөт. Андан тышкары булар биздин мамлекеттик унаа мекемесинин услугалары бар, ошолорго да төлөйт. И госномер, техпаспортко төлөшөт. Каражат унаанын кыймылдаткычынын көлөмүнө чыккан жылына жараша эсептелет. Аны каалоочулар Унаа мамлекеттик мекемесинин сайтындагы тарифтик торчодон санап алса болот. Мисалы, кыймылдаткычы 3000 куб метр 2010 жылкы темир тулпарды кайра каттоо 750 сомго барат. 1-июндан баштап жаңы жылга чейин унааларды жеңилдетилген шартта каттоого мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Бул боюнча Юстиция министрлиги токтом долбоорун даярдаган. Улуттук компанияны өткөрүп атабыз. 0,3% сборду биздин жарандарыбызды бошотуп атабыз. Бул чара биздин жарандарыбыз үчүн, айдоочуларыбыз үчүн жеңилдик алып келүүгө багытталган. Ошондуктан тиешелүү өкмөттүн долбоорун дайындап чыктык. Ушул кайрадан каттоо, башкача айтканда перерегистрация процедурасы ушул сбордон бошотулат. Атылган министрлик 2019 жылы ушундай процедуранын натыйжасында бюджетке 373 миллион сом түшкөнүн билдирген. Былтыр бул көрсөткүч 94 миллион сом болгон. Мекеме быйылкы жылга анализ жүргүзүп, кайра каттоо боюнча операциянын көлөмү 15%ды түзүп, казынага 106 миллион сом түшөрүн белгилеп жатат. Эгер автоунааны кайра каттоо боюнча жыйымды алып салса, бюджетке 110 миллион сом акча түшпөй калат. Ошондуктан автоунааны кайра каттаткандардан 1-июндан 31 декабрга чейин гана акча албай туруу сунушталууда. Я согласен, это нужная мера и нужно вводить. Мне кажется, на данном условии, на данном этапе скидка должна была быть, наверное, пониже. Бирок ал унаанын услугасы арзан экен. 400-500 сом мен билишим боюнча. Калганы калып атпайбы? Налог калып атат, номер калып атат, техпаспорт калып атат. Мындай айтканда бул бирөөнү алып туруп, бирөөнүн айырмасы жок деле сезилет да. Коопсуз шаар долбоору иштегенден бери жол эрежесин бузганы үчүн айыппулдардын дүмүрчөгү унааны башкарып жүргөн адамга эмес, мурдагы ээсине бара бериши нааразычылыктарды жаратууда. Темир тулпарды ишеним кат менен айдап жүргөн жарандарда ушул сыяктуу маселелер көп жаралып келет. Айпери Самат Кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.